ооруп калдым, тигинтип калдым деп биз кайгырбайбыз. Кудай таалам сыноо берген, ошо сыноосун көтөрө билип, Кудайга шүгүр жашап келатабыз. Ушу Олимпиададан ийгиликтер жалап, алдыңкы орундарга илинип келебиз деген үмүтүбүз чоң. Мындай условия түшкөнгө мындай ошо ыңгайлаштырганга мүмкүнчүлүгүбүз жетишпей атат да чындыгындачы. Жолдошум уже ырларды жибере баштады, мындай сүйүү тууралуучу. Факт KG YouTube каналынын бул жолку каарманы Арстанбек Базаркулов. Ал мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай бир нече жылдан бери спорт менен машыгып, жакында Токиодо өтө турган Паралимпиадага отуруп таш түртүү боюнча катышканы турат. Учурдагы даярдыгы жана жеке жашоосу тууралуу маектештик. Эң эле алгачкы суроом, канча убакыттан бери ошо спорт менен алектенип келатасыз? Биз баягы спорт менен алектенгенбиз. Негизи спортко келгенбиз 2008-2009 жылдары келгенбиз да. Негизи профессиональный түрдө 2010дон бери машыгып келебиз. Ошондо канча жашта болчусуз? Так, мен негизи 25-26 жашымда кезден баштап уже машыгып баштадым. Диагнозуңуз жөнүндө айтсаңыз, эмне себептен? Эми бул диагнозду айтсак, бул баягы детский церебральный паралич деп орусча тилде айтылат. Кыргызча айтылганда бул шал оорусу деп коет. Бул биздин төрөлгөндө эле туубаса бала кезден бери эле ушул оору. Неметкен эми бул дагы Алланын сыноосу. Ооруп калдым, тигинтип калдым деп биз кайгырбайбыз. Кудай таалам сыноо берген, ошо сыноосун көтөрө билип, Кудайга шүгүр жашап келатабыз. Бул ооруга мисалы үчүн пайда алып келип атат десем жаңылышпайм. Мүмкүнчүлүгүм чектелген деп мен жатып алган жокмун. Кудайга шүгүр, Кудай таалам баягы бизге эркибизди күчтүү берген экен. Биздин эркибиз күчтүү болгондуктан биз ушундай ийгиликтерге жетип, ушундай даражаларды багынтып, Кудайга шүгүр жакшы эле. Спорттун кайсы түрлөрү менен машыктыңыз? Биз негизи башында баягы ошо жаңы айтып кеткендей эле башында штангага киргенбиз. Штанга менен баягы штанганын жатып түртүү немеси менен машыгып жүрдүк. Аны менен башында ошо 1 жылдай машыктык. Андан результат көрсөттүк, бирок баягы биздин ден соолугубузга байланыштуу бутубуз соолор арасында чыккан. Бутубуз негизи согончок жерге тийип турчу экен, биздики тийбей. Неметкенден баягы аяк ошол спорт ошол эле себептен бизге жакпай калды. Аны таштап биз ошо 2016 айтып кеткендей эле 2010-жылдан баштап эле легкий атлетикага өтүп кеттик. Ошо легкий атлетика менен машыгып, азыр ушул ийгиликтерге жетип жүрөбүз да. Анан кийин жакын арада ошо Паралимпиадага катышканы турасыз. Кудайым буйрса. Даярдыктарыңыз кандай болуп атат? Эми Кудай буйрса даярдыктар жакшы эле. Баягы азыр мындай жаңы эс алуудан баягы жаңы чыгып, акырында даярданып атабыз. Эми Кудай буйрса, усиленно тренировка кылып, сборлорго барып, жакшы ийгиликтерди жеткирип, ошо кыргыз элибиздин, кыргыз мамлекетибиздин баягы ошо спорт чөйрөсүндө агаларды, немелерди баардыгын эле бизди колдоп аткан кишилердин үмүтүн, өзүбүздүн тилегибизди жерге таштабай, аяктан жакшы результат көрсөтүп келебиз деген үмүттөбүз. Баардыгы бирок Алладан, Алла буйрса, жакшы ийгиликтерге жетип келебиз. Сүйлөшкөндө айттыңыз, кантка барып келем депчи, анан кыйналган жоксуздарбы? Күнүгө 8ден 1ге чейин, Азыр 8де чыгам мен баягы жолго. Где-то 1 саат, 1,5 саат убакыт кетет. Ошон үчүн айткандагы 8ден 1ге чейин депчи. Убакыт негизи 3 саат, 3,5 саат толук тренировка болот да. Ошентип тренировка кылабыз. Баягы үйдөн чыгып алып, кантка барабыз, канттан тренировка кылып кайра келебиз. Эми баягы башында баягы неметкенге, алыска басканга өзүбүздүн баягы дараметибиз жетпегендиктен кыйын эле болчу. Анан жанагы электроскутерди алып бергенде, жана кайрымдуулук ошо фонддорго алып бергенде, ошо айтып көп эле баса белгилеп айтып атабыз, жана Катар кайрымдуулук фондуна, ошолго Алла ыраазы болсун баардык жагынан. Ошол бергенден бери өзүмө дагы, семьяма дагы, мисалы үчүн келинчегим салып алып, магазиндерге, базарларга барып келебиз. Жеңил эле да, Кудайга шүгүр. Арыстанбек мырза менен Жубайы Зулайкайымдын ортосунда 2 бала бар. Жубайынын дагы мүмкүнчүлүгү чектелген. Мен диагнозум ДЦП, детский церебральный паралич. Анан ата-энемдин айтуусу боюнча себептери көп аябайчы. Апам айтат доктурдан дейт, башкасы айтат врачтан дейт, башкасы айтат. Варианттар көп да, анан бирок ал болсо да, бул болсо да, бул Алланын берген сыноосу. Баш ийебиз, колубуздан келишинче көтөрөбүз. Ошон үчүн дагы пенде экенбиз да. То, что не было, это к лучшему дейт да. Мен мурда
мындай нааразы болуп отурмун да, ушундай төрөлгөнүмчү. Эмне үчүн мен динди мындай депчи. Анан кийин ошол өзүм динди бир аз таанып, жакындашып баштаганда билдим, что Кудайым ошо какой-то бир бизге келген кырсык аркылуу же болбосо сыноо аркылуу бизди чоң бир мындай жагымсыз нерседен сактап калат экен да. Ошон үчүн азыр тескерисинче ар бир эме сайын мындай шүгүр дейм да. Балким мен ушинтип төрөлүп калбаганда ушул бакытка жетпей калмактын, аялдык бакыткачы. Мисалы үчүн азыр өзүмдүн мүмкүнчүлүгүм чектелген менен как мындай полноценный адам катары эле үй бүлөм бар, жолдошум бар, балдарым бар, жаман да болсо үйүбүз бар. Мындай негизи налыгыш керек экен да. Эң жаман мындай сапат ушул налыган экен. Үй бүлөдөн баягы бул оору жөнүндө айтсак биз элебиз. Кудай Таалам баягы бизге сыноону берген экен, ошо сыноону көтөрүп баягы ушул даражага жеткирген эне атабызга рахмат. Особенно баягы энелер көп, балдар үчүн энелер көп көйт. Ошо апама мүмкүнчүлүктөн пайдаланып апама ыраазычылык билдирмекмин. Ошо өмүрү узун, ден соолугу чың, ар дайым биздин маңдайыбызда күлүп жайнап жүрө берсин. Ошо 10 баласынын кучагында 10 баласынын сыйын көрүп, сый урматын көрүп төрүндө отурсун демекмин. Ошо Дубайга бардык, Кореяга бардык. Эң баягы жакшы ийгилик жараткан бул 2016-жылы Олимпиадага илинген. Бул Германия, Гран-при Германияны утуп, ошактан баягы 3-месте алып, немеге бардык. Рио-де-Жанейро, Бразилияга. Аяктан барып 9-орунга илиндик 160 мамлекеттин ичинен. Жакшы эле ийгиликтерден баягы өзүбүз үчүн баягы ийгиликтер жакшы эле, Кудайга шүгүр. Баягы өзүбүздүн баягы немебизди орусча айтканда планкабызды көтөрүп жакшы ийгиликтерге жетсем Кудайга шүгүр. Аракеттин аркасы берекеттин аркасы аракет кылсаң берекетин аласың дейт го. Биз азыр мөмөсүн алып аткан мезгилибиз да, Кудайга шүгүр. Ошо биз интернет айдыңынан көрүп калдык. Ошо сиздин алдыдагы бара турган Олимпиадага жардам керек депчи. Анан мамлекет тараптан колдоолор болуп атабы? Мамлекет тараптан Кудайга шүгүр колдоолор бар. Алар дагы өзүнүн деңгээлинде, мамлекет тарап өзүнүн деңгээлинде колдойт да. Ар бир немен баягы биз деле неме эмеспиз. Кыргыз элинин немеси курч кем эмес да, мындайча айтканда. Пейлигенен бардык жагынан колдоп коштоп, Кудайга шүгүр ошо соц тармактарга чыгарып, ошо агаларыбыз неме кылып, биздин улуу агабыздын тең туштары Кыргыз элинин көптөгөн чыган жигиттери ушинтип бизге демилге көтөрүп, там салып, неме кылып беребиз дегендерге ошолор мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ыраазычылык айтып кетмекчибиз. Ошо Алла ыраазы болсун ошо кишилерге бардыгына. Ошо сиз Олимпиадага баргандан тышкары ушул үйүңүздө дагы башынан ремонттогонго дагы жардам керек, жаңы көрөт атабыз, жаңы баштап атыпсыз. Үйдү ошо өзүңүздөр көргөндөй эле жаңы салып баштадык. Ошо байкелердин жанагы айтып кеткендей эле ошо байкелердин демилгеси менен жаңы баштап баштадык. Кудай буйрса бул дагы болот да. Бул дагы баягы сиздерди бардыгын себепкер кылып бизге жөнөтүп, ошо биздин үй бүлөбүзгө поддержка тептирип аткан бул дагы Алланын касиети, кудурети. Ошо Алла Таалам ушу бир мусулманга колуңду сунсаң, оң колуң берген садаганы сол колуң билбесин дегендей эле ар бир адам өзүнүн немесине, деңгээлине жараша Кудайга шүгүр кыргыз элибиз жардам берип атат. Ошо бул жагынан Кудайга шүгүр жакшы. Эми ошо кыргыз элибиздин үмүтүн актап, тилегин актап, биз дагы өзүбүздүн каалообузду неметип, ошо Олимпиададан ийгиликтер жалап алдыңкы орундарга илинип келебиз деген үмүтүбүз чоң. Арыстанбек байкени ар тараптан колдоп турган бир туугандарынын бири Улан мырза иниси менен сыймыктанаарын айтты. Арыстанчиктен кичинекей кезинде айтсам, Арыстанчик өзү мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабастан тырышчаак бала, чынында. Аябай ушу кичинекейинен эле эмгекчил. Биз мындай келип бир немене жардам берейин десең, жок деп жаман көрөт да, өзү кылганды жакшы көрөт. Анан ошого биз деле көңүл неметип, көп жардам бербей эле мындай сырттан жардам берип коебуз. Башка чоңойгондон бери семьясына аябай камкор, баласын, аялдарын аябай мерим төгүп, окуатын кылып келатат. Анан спорт жагынан дагы өз мүмкүнчүлүгү чектелген карабай постоянно ушу спортко аябай кызыгат. Мен негизи бир туугандарым бар эле спортсмендер, менден башкасы да. Мен ушу спортко көп эметпей калып турмун. Баардык инелерим бар спорт жагынан жакшы. Кудай буйрса, баары эле ошо спортсмен болуп келатышат. Арыстанчик болсо ушу биз 11 тууганбыз. 11 туугандын 3-чүсү
өзү. Анан ошол спортко барып машыккандан бери вообще ушу үйгө тыйына элек да. Постоянно эле ушу спортто жүрөт. Барып келет, дүйнөнүн көп өлкөлөрүнө барды, ийгиликтери көп, сыймыктанабыз, конечно, бир тууганыбыз менен аябай сыймыктанам мен. Азыркы учурда мына азыр ушул могу Швейцариядан барып лицензия алып келгенден кийин эле менин дос балдарым бар бул. Самат Уранкай, Аскаров Ерлан деген ушул дос балдарыбыз ушу демилге көтөрүп, коомчулукка жеткирип, ушу үйүбүзгө үй салып берели деп демилге көтөрүп атышат. Кудайым буйрса мына муну бусуп, ушул үйүн бусуп, ушул үйдүн ордуна там салып берели деп аракет кылып атабыз. Кудайым буйрса ушу элдин жардамы менен баягы өзүбүздүн эле баягы күндүк жашоого Кудайга шүгүр, наныбыз бар, кийимибиз бүтүн дегендей. Анан эми баягы мындай условия түшкөнгө мындай ошо ыңгайлаштырганга мүмкүнчүлүгүбүз жетишпей атат да чындыгындачы. Ошого эле анан ушу достор келип, Самат Уранкай, ушу Ерлан деген дос балдар келип, үйүбүзгө там салып берели деп атышат. Бизде баягы күнүмдүк жашоого ар ким баягы өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша баягы биз эми Кудай мамлекеттен жөлөк пул алып жашайбыз. Жөлөк пул азыр эми азыркы деңгээлге жараша жөлөк пулуң эчтекеге жетпейт. Кээде жер касканга туура келет. Мисалы үчүн ар кимдин огородун касып бересиң. Ар кимдин үйүнө траншея, туалет дегенде биз баягы кара күч жактан неме кылганга кара күч жактан неме кылабыз да. Кээде ошондой жумуштарга иштебейбиз баягы күнүмдүк акча табыш үчүнчү. Негизи туруктуу жумушуңуз? Бизде эми баягы туруктуу жумушка эч ким албайт да. Өзүңүн мүмкүнчүлүгүң чектелген болсо, ар бир эле мисалы үчүн мекеме дейбизби, неме дейбизби, аялдарга деле мисалы үчүн сени жумушка алыш алар үчүн баягы жат көрүнүш да. Сени жумушка ала албайт. Эми биздин көбүнчө баягы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар же ШВЯда иштейт, же башкасында иштейт да. Ошо баягы элге көрүнбөгөн эле нерседен иштеп жүрө беришет. Бирок баягы өзүнүн турмушун көтөрүп келаткандар көп. Биз деле алардын баягы ошолордун катарындабыз десек жаңылышпайбыз да. Бул мамлекет сиздерге баягы мүмкүнчүлүгүңүздөр чектелгени үчүн жөлөк пул берет. Сиздин именно спортко салым кошконуңуз үчүнчү? Эми жөлөк пул эми баягы спорттон негизи мамлекет баягы ошо ийгиликке жетип неметип келгенге баягы бизде азыр спорт агенттиги бар го. Ал жактан эми Кудай буйрса биз дагы ошо эми көңүл бурулат деп үмүт кылабыз да. Көңүл бурушат ал кишилер деле. Баягы ийгиликке жетип келсең баягы ошо мендеги мүмкүнчүлүктөн байланып ошо баягы жардам берген спорт жаатынан баягы тренерлерим, баягы мен эң биринчи тренерлерим баягы толук аты жөнүн айта кетсем, бизди ошо спортко тарткан Бекбоев Саламат деген байке, Исаков Бакыт деген байкелер, азыркы мен Абиров Алмаз деген тренерлерим, ошолорго чоң рахмат. Ошо кишилердин колунда жүрүп мен ушул ийгиликтерге жетип атам да. Ошо кишилердин колдоосу мененчи. Баягы көп ошо мүмкүнчүлүгү чектелген неме балдарга, кыздарга ошолор дагы спортко тартылып, спорт менен баягы профессионально эмес, бирок жеке өзүнүн ден соолугун чыңдаш үчүн машыкса деген үмүтүбүз бар да. Бул мүмкүнчүлүктөрү чектелген үй-бүлөгө балалуу болууга болбойт дешкен. Бирок Зулайка айым ден соолугу чың 2 баланы жарык дүйнөгө алып келген. Тескерисинче азыр ошол улуу балам жардам берип калды. Себеби уже билет окшойт да. Кадимкидей азыр жардам берет да. Кокустан мындай менде көп болот. Экөөбүз да тең элечи, жолдошум экөөбүз да тең. Басып баратканда эле кулап кетмейчи. Анан ошол эмеде кадимкидей коркуп, чуркап келе калып, көтөрө калып, тургузганга аракет кылат да. Анан ичимден өзүмчө ыраазы болуп калдым да. Негизи менде үй бүлө планда андай эле жок болчу да. Мен турмушка чыгам, анан бала тигиндей мындай деген. Менде ниет бар болчу, тилек бар болчу, бирок уверенность жок болчу да. Эми буту колусу жакшы адамдар жакшы үй бүлө куруп кете алышпай атат. Менде каяктан болсун деген нерсе мээме сиңип калган болчу да. Анан ошого мен атам өзү музыкант, анан атам айтчу да, мен сага үйгө студия ачып берем. Сен ошол студияда иштейсиң үйдүн ичинде эле депчи. Анан ошого негизи менде план ошондой болчу да. Анан турмушка чыккандан кийин консерваторияда окуйн деп жүрдүм. Себеби профессионально все равно болуш керек да. Анан бала болуп, ал болуп, ушу менен алда калып кетти да. Буюрса эми балдарыбыз чоңойсо планда бар. Демек жакшы ырдайсыз. Эми жакшы дебейм, бирок мындай кичине чымыныбыз бар. Ырдап бересизби Анда
айылым деген ырды атап берейин. Шарқыраса тонун булагы, көңүлүмдүн канат кумары, биздин айыл жердин сулусу, көңүлүмдөн такыр чыкпады. Биздин айыл жердин сулусу, көңүлүмдөн такыр чыкпады. Биздин айыл, биздин сүйүүбүз, береке көп толуу үйүбүз. Айланайын менин айылым, төбөлүк сага кала сүйүүбүз деп ушинтип кээде үйдүн ичинде кыңкылдап турам. Жолдошуңуз колдойт бул? Ооба, мындай 100% айта алам, что колдойт. Наоборот, ал өзү айтат, ушундай жанагындай проекттерге катышпайсыңбы, таланттарга барбайсыңбы, мен өзүм алып барайын депчи. Анан мындай мен өзүм ушинтип мүмкүнчүлүгүм чектелип төрөлгөн үчүн мен өзүм ушул нерсени мындай сиңдирип алыптым да. Мен ушинтип төрөлгөм, мага болбойт депчи. Анан бирок негизи ушул баары бир жанагы канда болгондон кийин чыгармачылыкка баары бир жакын болот экенсиң да. Мен бойдок маалымда даже өзүм ыр жазып ушинтип алек болот элем да. Азыр алардын баары токтоду. Анан негизи ушул публикага жакынмын да, мен өзүм ошону жакшы көрөм. Бул мындай болгон, короче, улуу балам боюнда болгондо биз акчага аябай зарыкканбыз. Себеби экөөбүздүн немебиз жетпей, даже 6000 бир айга жеткизип жашаган күндөр болгон да. Анан ошондо үйдө отуруп алып эмне кылсам болот, интернетти тытып отуруп, анан эң эле оңой ошо постельный белье болду. Анан постельный белье тигин деп какой-то бир убакыт постельный белье тигип жүргөм. Анан көп айтышты, сага азыр болбойт, сен деген боюңда бар, балаң түйүлүп калат дегенде мындай депчи. Анан эми баарына эле мен зарыгып атам деп айтпайсың да. Көңүл бурбай эле кыла бердим. Кудайга шүкүр, балам деле жакшы төрөлдү. Анан эми азыр балдар менен болуп, бул пока отпускада да, машинкабыз. Ошол тигүүчүлүк окуйн деп кыялга баргам бир неделя. Анан ал жерде мындай элементарный экен, как обычно элечи. Андан көрө мындай практика жүзүндө үйрөнсөң, жакшыраак үйрөнөт экенсиң да. Мындай окуйм десең, убактың көп кетип калат экен. Ал жака сертификат үчүн эле эметпесең, а так мындай убактын коротушунун кереги деле жок экен да. Лечение алып жүрүп таанышканбыз реабилитационный центрда. Мен кыш болчу, февраль. Жаңы эле барганбыз. Анан мен жатканыма бир жума болгондон кийин жолдошум да жатып калды. Анан направление алып, ожиданияда турганда мен жанынан өтүп кеттим, бирок мындай байкабаппын да, мен кийин өзү айтып калды. Анан ошентип тааныша албай жүрдү. Жаныбызда кыз бар болчу, бир 2 кыз менен жатчумун. Анан ошол кыз аябай эметип калды. Көрсө симпатиясы бар экен, болгон экен да күйөөмөчү. Анан бир бала келди, тиги спортсмен экен, анан кийин өзү нарынан болот экен, шаарда турат экен, ДЦП экен, сага окшоп басат экен деп ушинтип калды. Анан жакшы деп эле ушинтип койдум. Чайга чакырат эле, анан ошол чайга чакырганы күйөөмө как мындай возможность болду да, мындай жакындашып таанышкангачы. Анан мен уже чыга турган болуп калдым больницаданчы. Чыга турган болуп калып эле эме калды. Номерлерди биз эми айттым го, бир туугандай болуп эме кылатыбыз депчи, больницадагылар. Анан номерин алып койбойсуңбу деп тиги эже ошентип калды да, жолдошумдунчу. Аны макул деп эле алып коюп, анан жолдошум уже ырларды жибере баштады, мындай
сүйүү тууралычы. Анан өзүмчө таң калып койдум, неге мага бул ырларды жиберип атат депчи. Анан жанымда жаткан эже уже байкаган экен да, что мага көңүлү бар экенчи, мага айткан болчу негизичи. Анан коюңузчу деп мен көңүл бурбой койдум эле да. Өзүм жуунуп таранып антип минуткече бүт күтүп отура бериптир да, ошентип отуруп жанагы 6 саат өтүп кетиптир күтүп аткан отурган жериндечи. Анан чалтат мен шаарда турам деди эле, ошон үчүн шашылбайт окшойт, өзүнүн дагы жумуштары бар окшойт деп койдум. Анан чыксам эле ошол эшикте туруптур. Анан тосуп алып эле мен үйлөнөйүн деп чечтим деп ошентип. Анан мен оюмда жок эле, башка эле бирөө го деп ойлопчу. Жакшы деп ошентип койгом да. Анан жок дебечи деп ошентип калды. Анан магабы деп ошентсем, деп эле анан азырбы десем, деп атпайбы. Жанагы жерде шок болгонмун, мындай уже речьтерим бүт баарын жогото баштадым да. Анан бир ойлодум тамаша депчи, жүр анда басып кеттик деп атпайбы. Анан мени алып кете турган машинанын үстүндө чашка турган экен да, оказывается ал дос экен. Мен ойлоптум, мындай эле такси го депчи. Анан өзүмчө ойлоп атам да, азыр ушул такси менен тиги Орскийге жетип алсам, Орскийден ары тиги маршрутка менен эжемдикине жетип алам депчи. Андай эмес экен да, бир маалда кетип бартабыз, уже таптакыр эле башка жака бартабыз да. Анан чын элеби десем, деп ошентип атат да. Анан бирок досторуна чалып атат, досторунун эч кимиси ишенбей атат. Жок, Арстан үйлөнүп атат десе, жок койчай депчи. Анан розыгрыш го деп анан кийин кетип бартабыз. Ушу менен Нарынын жарым жолуна жеттик. Суук болуп. Анан как раз ошол биз уже Нарынга жеткенибизге 2 саат калганда жолдошум апама айттыр, кайненескечи. Апа, мен келин алып бартам, даярданыңыз депчи. 2 сааттын ичинде азыр ошону эстесем ыраазы болом. Даярданганга успеть этип калганда. Анан ошентип эле бардым. Мен все равно бирок ошо розыгрыш деп ойлоп аттым да. Азыр бир жерден розыгрыш деп чыга калат депчи. Анан жок, антип чыкпай эле уже апа сөйкөсүн алып келе берейинби деп кайынсиңдим ошентип калды да. Анан апа, анда кое туруңуз, чын элеби деп. Анан мен атама чалайын деп атама чалып, ата ушундай болду, мен Нарынга алып качып келди деп ошентсем. Анан атам мындай негизи жашоодо серьезный адам да. Аябай токтоо. Анан кызым ушундай болду деген жок да. Биринчи айткан сөзү, я не понял деп ошенткен да. Анан тиги атам жакшы элеби баары, же барып алып келейинби деп ошентти. Анан жок ата, баары жакшы эле десем, билесиң кызым, бул турмуш деген оор, баары жеңили бар, ары алып кетиш керек, бул оңой эмес деп ошентти. Анан ооба десем, ладно, анда эртең сүйлөшөбүз деп. Негизи атам орус алыш да деп ошентти. Анан калдым жанагы жерде кайра бунун кулак мээсин жатам да, жолдошум чын элеби бул мен эми көбү наоборот өзүнүн айыптарын мындай жашырганга аракет кылышат го. Мен мындай наоборот ачтым да. Мен өзүм жалгыз тирикчилик кылгандан кыйналам. Келин болгондон кийин уже мурдагыдай болбойсуң. Тирикчилик кылыш керек. Мүмкүнчүлүгүң чектелген менен баары келин деген башка болот депчи. Десем, жок, антип эметпе. Мен тең жардам берем. Экөөбүз мындай чогуу бирге болобуз деп ошондой да. Анан макул деп ушу менен никебиз кыйлып жашап калдык, Кудайга шүгүр. Учурда Арстанбек мырза Паралимпиадага барып, өлкөбүздүн желегин желбиретип келиши үчүн сиздердин жардамыңыздарга муктаж. Мындан сырткары балдарынын кенен, ыңгайлуу үйдө жашашына салым кошкуңуз келсе, экрандагы номерлерге жардамыңыздарды салсаңыздар болот.